Kutmandуу günüңүздөр менен урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Биз мына Ош шаарынан жазда чыктык эле. Азыр мына Ош Бишкек жолунда кетип атабыз. Чычкан Капчыгайына кирдик. Кече күнү чыкканбыз. Түнү Токтогулда түнөп. Мына бүгүн күндүзгү саат 11-ден 11 өттү. Азыр Чычкан Капчыгайына кирип, жол арбытып кетип баратабыз. Жол жабык. Мына өзүңүздөр көрүп байкагандай, жолдо каршы тилкеде эч кандай бир машина жок. Анткени 2 күндөн бери жол жабык. Жолдо өтө чоң көлөмдөгү кар көчкү түшкөндүгү баарыңыздарга маалым. Кар көчкү түшкөн жерде Транспорт министрлиги, андан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлиги күчөтүлгөн тартипте иштеп атышат деген маалымат бар. Азыр биз ошол нерсени жеринен барып сиздерге чагылдырмакчыбыз. Андыктан биз менен болуп туруңуздар. Ал эми Чычкан Капчыгайынын кире беришиндеги постто Токтогул райондук ички иштер башкармалыгы дагы күчөтүлгөн тартипте иштеп атат. Бир да машинаны, бир да адамды Капчыгайга киргизбей, алардын коопсуздугу үчүн жооп берүү максатында күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Кечеден бери бул жерде кар жаап атат. Примерно 10 сантиметрдин тегерегинде кар жаап коюптур. Бул жерде дагы деле кыш, кандай болсо дагы деңиз деңгээлинен Ош шаарына караганда бир кыйлага жогору жайгашкан аймак. Мынакей, урматтуу замандаштар, көрдүңүздөрбү? Көчкү түшкөн жерге келдик. Бул жерде жалаң ушу күч структуралары, техникалар гана иштеп атат. Жолдун аркы бетинде, көчкүнүн аркы бетинде канчалык деңгээлде өтө албаган машиналар бар, аны бир аздан кийин байкап билебиз. Мына, урматтуу туугандар, көрдүңүздөрбү? Биз көчкү түшкөн жерге келдик. Мына өзүңүздөр байкагандай, бул жерде күчөтүлгөн тартипте 2 техника иштеп атат. Бул Транспорт министрлигине жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине тиешелүү техникалар. Чындыгында өзүңүздөр байкап билсеңиздер болот. Жолду ачуу иши бул оңой иш эмес. Мына бир кыйла аралыкка чейин барып, карды алып, мына минтип, азырынча 50 метр экен аралыгы, карды алып келип төккөн жер. 50 метр аралыкка монтип алып келип, карды төгүп атышат. Ушундай чындыгында кыйын. Mınake
Gördüңүздөр bu. Kar öte kalın jana taşlar olup katıp kalgan bu sürgüçler barıp kardı sürüp alışı da öte kıyın eken. Hadi bu nar jagında özüңүздөр көрсөңүздөр керек. Narkı tarafından da kazıp geletat. Kardı alıp bul dagı ortada 100 metr gana aralık kaldı dep atышат. Жолду açkandardын айтымына караганда 12 метр аралыкта кеңдикте жолду ачып атышат. Assalamu alaikum. Muna keçетен бери наркы беттен бул бетке жөө каттагандар кадагы МЧС кызматкерлери мындай жолду салып коюптур. Мына үнтип өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери иштеп атышат. Жолдо жүргөнгө мына тепкичтерди уюштурушкан. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Иштер жакшыбы? Азаматсыздар. Tepkişler жасалып атат. Азырынча наркы беттен бул беттен наркы бетке ушу тепкиш менен өтүп атат, э? Таксилер алмашып атат. Удобный болуп турду. Качандан бери иштеп атасыздар сиздер? Кечеден. Түн уктадыңыздар? Түнүн 2 сааттан алмашып. Смена менен? Азаматсыздар. Эл кызматында экенсиздер. Мына кар каяктан келгендиги көрүнүп турат, кайсы капчыгайдан түшкөндүгү дагы көрүнүп атат. Көрсөңүздөр болот. Биз азыр мына чуркалып чыгайлычы үстүнө. Уже мынаяктан көрүш кыйын болуп атат. Кече интернеттен башка YouTube каналдардан, WhatsApp'тан келген видеолорду көрдүк эле. Ушул сыяктуу эле. Так. Азыр көрөсүздөр. Мына сиздерге маалымат доступный болуш үчүн биз машина чейин чыкканга үстүнөн сиздерге маалымат көрсөткөнгө аракет кылайлы. Үстүнөн. Мынаке. Техника мынантип иштеп атат. Мына жанагы эле 2 грейдер биз тургандан оң жакта, тагыраак айтканда Токтогул тарабындагы багытта карды тазалап атышат. Үстүнөн 1 грейдер иштеп атат. Азыр мына üstüne varıp görgөнгө hareket kılалы. Ehtiyat болуу зарыл. Мына мынтип жолду бир кыйлага ачып коюптур уже. Ойго. Бүгүн кечке чейин ачылат деген маалымат бар. Мына элдер кетип атат. Мына ушул 2 тоонун ортосунан кар көчкү түшкөн. Ооба, эмне дейсиз? Бул Кежи Пресс каналы. 2 номер жазабыз акам бул жердечи. Эмне кылыш керек? Айтыңызчы. Бул движение эч кандай движение болбойт акам. О, кар тазалап аткан техникалар движение болбойт о. Техникаларга иштеп атат. Элди мына алып чечилген эч ким болбойт акам.
Обеспечить етіп атабыз деп атат канан. Kim aytты ошону? Ылдыйды айтып атышат. Ошолорго айтып кой, эч кандай обеспечение кылган жок. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Айтпайсызбы? Айтайын аты жөнү. Айтыңыз аты жөнүңүздү. Атым Абдыхалил. Абдыхалил. Рахмат. Мына кечеден бери ушул жол аркылуу эл батыштан чыгышты көздөй, чыгыштан батышты көздөй өтүп, Бишкектен келаткан таксидегилер, Оштон келаткан таксидегилерге клиенттерди алмаштырып, мындайча айтканда, обмен кылышып, кайра арткы багытына кайтып кетип аткандыгы айтылып атат. Мынакей, биз кар көчкүнүн эң бийик жерине чыктык. Кечиресиздер, biraz dem alып алайын. Мына оң жакта техникалар иштеп атат. Сол жакта дагы бирөө иштеп атат. Кыскасын айтканда, жалпы техникалардын саны, сүрүүчү техникалардын саны. Азыр эсептеп берем мен сиздерге. Оң жакта 3-өө, мына ортодогу менен 4-өө, мына астыдагы менен 5-өө, андан ары 6-өө, 7. 7 сүргүч техника иштеп атыптыр. Азыр эки жактын аралыгы 100 метрге жакын калды дейт. 100 метрге жакын. Чындыгында эле ортого чейин 50, нарактан дагы 50 метр, 100 метр аралык калыптыр. Бүгүн кечке чейин ачылат деген маалымат бар. Бул урматтуу биздин подписчиктер, биз буюрса Кеч пресс каналынан акыркы кызыктуу маалыматтарды, видеолорду сиздерге жарыялап тартуулап турмакчыбыз. Кечинде дейин да күндүз эле кар көчкү түшкөндүгү тууралуу маалыматты биз укканбыз. Анан эле жолго чыгып, шашылыш түрдө бүгүн жетип келип калдык. Буюрса биз сиздерге жакшы маалыматтарды берип турабыз. Мына сол жактан түшкөн кар көчкү чындыгында чоң көлөмдө түшүптүр. Чоң көлөмдө түшүптүр. Бул кар көчкү деген чындыгында таштай оор жана суу болот дешет. Кудай сактаптыр. Бул жерде кардын түгүндө кар көчкү түшкөн учурда эч кандай бир адам өмүрү кыйылган жок. Көчкүнүн түгүндө эч кандай бир машина же болбосо адамдар калып калган жок. Кудайга шүгүр. Мына азыр биз жакындап келатабыз. Мына мынтип спец формаларын кийип, жол кызматкерлери дагы катуу иштеп атышат. Берки дагы ачылып калыптыр. Бүгүн кечке чейин ачылат дейт. Кетият болуп түшөлү. Келиңиздер, мен өтүп кетейин. Хоп, хопа. Келиңиz. Өтүп кетейин. Азамат. Мына бул жакта
Жолдун сол тарабы, сол тарабында дагы 2 грейдер күчөтүлгөн тартипте иштеп атат. Жолдун ачылып аткан туурасы 12 метр. Деп атышат. Муздай, таштай болуп катып калган. Буюрса, баары жакшы. Техникалар катуу иштеп атат. Карды ошол алыс аралыктан алып келип, бул жака төгүп атат да. Бул жакта мына дарыяга түшүп, мына мынтип эрип, суу менен агып кетип атат. Көрдүңүздөрбү? Мына жакта дагы бар. Мына ошончо кар дагы агып түштү уже. Бул Чычкан дарыясы. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, биз транспорт министрлигине тиешелүү техниканын ичине да отуруп, мына айдоочу мырза менен чогуу маалымат бермекчибиз. Айдоочу мырза, сиз атыңызды айтып койсоңуз. İsmail. Ким дедиңиз? İsmail. Исмайыл мырза. Качандан бери иштеп атасыз? 13 günde 11'de geldi boşandı. 13 günü түндө 11ден келгенден бери. Андан бери уктадыңызбы? Смен кылып. Смен кылып атасыз, чындыгында сиздерде жумуш оор турбайбы, Жол оор. Азыр почти 50 метрге жакын аралыктан алып келип, алыс аралыктан сууга карды мынтип түшүрүп атышат. Мына өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Тиги жакта дарыяны да тосуп калган экен, бирок өз убагында ачылып кетти. Бул Амирштин аты эмне? Ол Кытайдык. Кытайдыкы. Азыр канча куб? Ар алганда канча кубтан аласыз? Средний. Өзü кысыкта 5 кубта. 5 куб, 5 куб ойда. Мына үстүндө техникалар бир жака жакындатып түсүрүп берип атат турбайбы? Düşürüp берет. Dur araba. Жумшактап турбайбы? Katı olası da Катып экен да. Бул Таштайда катып калат турбайбы? Aldıktan. Düşürüp vermez alamaz biz. Сиздин божомолуңуз кандай? Бүгүн кечке чейин ачып жетишесизби? Geçemez. Жетишпейм да. Geç. Açsızlar, dün de açılar da. Түндө ачылабы? Cevurun tamam Allah'sa. Üstüne bir almayacak. Bir kadar işte. Объемы да чоң экен да. Abi yok da çok oldu. Мынтип алыс аралыкка өтө кооптуу айдоочулардан ушунча кооптуу жерде иштеп атышат.
gerek ha? Saatine kaç adayız? 25. Saatine 25 litre. Ama az litre var. Ben öyle otmayayım. Saatine bir 100 litre diyor. Kimse gerek değil. Qancha yıldan beri aydaysiz? Bunday texnikani. Bekle, ne ödeşti atmamda 5 yıl oldu. Bir yıl işlegenisi 5 yıl oldu. Bu kaç yıl? Ambarada işledim geçtim. Ambarada geçti. O zaman biz. Birinci yıl oldu mu? Çok 5 yıl oldu. Bir şöyle bakayım. Birinci yolu şunda çok kötü çıktı. Orada düşüyor ne? Şu kaç oldu? Allah, İsmail Mirza, salamatda kalınız. Beni düşürüp koysanız şu yerге. Sizge rahmat, işinizge iyilik olsun. Mına uşunday. Biz özümüzde koşa iştegenge jetiştik. Kar tazalap atkanlarga Allah razı olsun. Çok rahmat. Özgöçe Kırdağlar Ministerliğinin ıkçam malumat veriyor. Mobildik bölümü daha işte o da. Malumatlı beri otatken. Yani tip palatkalarda tikilgen. Palatkanın içi cılığı ekan. Assalamu alaikum qandaysilar? Aleyküm assalam. O't chog'ilib tur. Elder kiriyor ısınıp atışa? Kim üşügen bolsa barda kiriyorsun ata. Namık. İşte o da Cırdı Özgöçe Kırdağlar Ministerliğinin ministrinden orunbasarı Alimbek Devlet Karayeviş'te işte o da o Cırdı Kırgızistan'daki belgili telekanallardan biri Boş Film hazırki Prime telekanalı da işte o da diken kısa malumat alacak hakimden Toktogul rayonunun hakimden interview alıp atken. Bardıq nerse mobildi türde uyuşturulgan. Al жерде tez yardım kızmatı dağı işte o da orullarda çıkacağım görüp Жол киресин төлөп, bir top ağır yük taşıuçu avtounalar katары tizilip турат жолдун bir tarafında бардыгына тамак аш медициналык жардам моралдык жардам деле
берилип аткан сыяктуу. Токтогул элинин дагы жардамы чоң болуп атыптыр. Өздөрүнүн тапкан башканын нанын даже жарымасына чейин алып келип таркатып атыптыр. Машиналардын узундугу өзүңүздөр көрүп атасыздар. Bir kıylağa uzun. Bir kıylağa uzun. Kete versek kete veremiz. O artı. Yani bir kança kilometrege sozulgan okşayt. Demek bu jagı sizlerge malumat жеткиликтүү эле болду деген ойдобуз. Кайта берели. Биздин автоунаабыздагы жолдун көчкүнүн аркы бетинде калган. Эки күндөн бери бул жерде турган автоунаалардын бензини деле азайып калса керек. Печкасын жагып отура берипчи. Ошондой болсо дагы баары бир биздин кыргыз элибиз сабырдуу келет. Сабырдуу келет, сабырдуу. Намытып бензинди алып келип алыстан куюп атышат. Акчадан алып келип куюп атабыз буну. Честа берип атабыз, жардам берип атабыз деп жүрбөзүм. Тамак берип атат, чай берип атат. Чай берип атса, бензинди куюп бергени бул ашыкча болуп кетет. Бензинди өзүңүздөр чөнтөгүңүздөрдөн куясыздар да. Бул эми биздин оюбузча. Тамак берип атса, медициналык жардамды берип атса. Айлык жаңы жол айлык өтүп плов алып келди. Айлык өтүп алып келип берди. Азыр көксү таркатат. Азамат. Айлык өтүп молодец. Чечен сырсок. Lan bu suda emez, 25 gram su koyduğunda zor koymak. Lan Bir adamın Türkçülük ödü atına. Benzindi kayaktan alып келдиңиз? Toktogul. Alып келдиңиz. Toktogul'dan zaten 1 litre 41 sam 46 tıyla aldık. Kudayga şükür. Pul бар экен алыпсыз. Pul жок болгондо эмне кылат элеңиз? Tamekiden yine alataz, tamekiden. Ötüyor samiyeki. Мынакей. Эл оозунда элек жок дейт, урматтуу туугандар. Элге бир нерсени берсең, экинчи нерсени сурайт дегендей. Тамак ашын берсең, эми тамекисин бербей атат деп суранып атат. Биз жанагы келген жагыбызга кайра кайтып кетип атабыз. Бир аз курсак ачты. Барып кайра пельменный жактан курсак тойгузабыз. Биринчи кар көчкү түшкөн учурда бул жерде бир аз ызы чуу болуп кетти дейт. Түшүнбөстүктөр жаралып, анткени анча-мынча шашылыш бараткан же болбосо ооруп бараткандар бир аз сабырсыздык кылды дейт. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Алимбек Давлетбек Карыевич. Анткени алар тез өтүш керек болуп, иштеп аткан техникалардын арасынан өтөбүз деп тополон кылышыптыр. Бирок алар айтып атат, зам министр. Аларды сабырдуулукка чакырып, биз мындай иштеп аткан техникалардын үстүнөн жөө басуучу өзүнчө жол салып бердик. Дагы эки тарапка элди ошол жол менен жүрүүгө үндөдүк дейт. Биз азыр ошол жол менен кайра баягы эле келген багытыбызга
кайтып баратабыз. Мына көрдүңүздөрбү? Автоунаалар турат. Эч кандай проблема жок. Жол ачылып атат. Бир гана кыргыз элине сабырдуулук керек бул жерде. Мына карды карагыла, карды. Кардын катуулугун карагыла. Сүрүлүп келген да. Абанын басымы бир кыйлага жогору окшойт бул жерде. Мына астыда, үстүдө астынан карайлы. Этият болуу керек. Астыда бир техника сүрүп берип атат. Мына карай турган болсок, могул жакта дагы бир техника иштеп атат. Кар мынау жокор жактан келген да. Жокор жактанчы. Көлөмүн карасаңар, көлөм өтө чоң окшойт да. Эмне кылсак экен? Турган жерге чыгып, нар жагындагы сиздерге көрсөтүп берсек бекен. Аракет кылып көрөлү. Ягы кар бир кыйлага катып калыптыр. Шундый болсо дагы чыгыш кыйыныраак сыяктуу. Кар жок, кооптуу. Кечиресиздер. Биз аша чабып кеттик окшойт. Карга батып калат окшойбуз. Этият болуу керек. Ошентсе дагы мен өмүрүмдү тобокелге салбай эле коеюн. Бирок ошондой болсо дагы сиздерге жеткиликтүү маалыматты бере алдык. Кайра өз жолубузга түшүп баратабыз. Бул жерде дагы тамаша кылып турушат. Жүз метр аралык калып тура. Качты? 100 метр. 200 айтыр. 200 дейсизби? Ya. Жалганын айтасың. Жок, калганын айтып атам да. Калган. 200 бемер ал. 200 чыгабы? Столбаларын эле ортосун алсаң 50 метр. Мында эсептеп алганда эле. Столба сөзсүз 50 метрге сайылат. Siz Bishkek bagытынан келдиңиз бияка. Ал жакта кар көчкү түштү дейт го, ал эме болот а, тазаланып атат. Бүгүн бүтпөйбү? Демек бүгүн ушул жерде түнөйт турбайбыз бе? Сен жан келдиң бе? Биз бүгүн келдик. Жатып кой. Кайра баягы келген жагыбызга келдик. Мына жигит
Kuyucu bayap gel kuyup texnikalarga. Kuyup koyup kayra get oda. Ya şimdi işte açın. Salarkanı kuyup kayttınızlar ana. Salarkanı kuyup kayttınız ama. Ağzım aç. MTS cüzüm bilen de kam sıkılıp atağı ya. Gayler. Ha gayler mi? Ha azamazlar. O isteyelik. Yüzünde saktafon, yüzünden gayler atken dörödür. Ondan gelgen bir. Rahmat. Çok sağ oldun eli. Öte bunlar meyman basket etken rahmat. Rahmat çok oldu eline. Ben öz bilen ettim bu. Rahmat. Bunlardan biri çok olsun. Öp olsun.